Акыркы кездери aalам алкагына бильярд спортунун борбору катары таанылып жаткан Жалал-Абад шаарында дээрлик бир аптага созулган кий чеберлеринин дүйнөлүк чемпионатында кезек мырзалар жана кыз келиндер арасындагы жарым финалдык таймаштарга келип жетти. Андыктан ар бир столдо беттешүү өткөзүп жаткан спортчулардын оюн эрежелерин так сактоосуна жогорку даражадагы калыстар тыкыр көз салып турушту. Бул жолу дүйнөсүнөн эң күчтүү оюнчулар келди. Бүгүн жана эртең болот. Бүгүн чейрек финалда биздин 3 спортчубуз катышып атат. Дүйнөсүндө эң күчтүү оюнчулар келди. Чемпионат мира өтө жакшы өтүп атат. Бүгүнкү күнгө чейин наразылыктар жок. Жакшы болуп атат. Буйруса өтө жакшы деңгээлде өтүп атат. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 80ден ашуун бильярд спортунун мыктыларынын арасында Бишкек шаарындагы бильярд спорту боюнча атайын адистештирилген Жеңиш спорт мектебинин тарбиялануучулары да болду. Жогоруда аты аталган спорттук мектебинин машыктыруучусу дүйнөлүк чемпионаттын өтүшүнө кесипкөй адис катары буларга токтолду. Бул жерде өткөнкү республикалык чемпионатта биздин 3 бала өттү. Дүйнөлүк чемпионатка азыр ал жерден 3 баланын балдары ийгиликтүү катышып, азырда акыркысы ойноп атат. Бул чемпионат жакшы деңгээлде өтүп атат. Көп өлкөлөрдөн спортсмендер келишти. Ошолор менен биздин Жеңиш спорт мектебинин балдары тең деңгээлде ойногонго жетишти да. Бильярд спорту боюнча дүйнөнүн чемпиону, дүйнөлүк көптөгөн гран-при турнирлеринин жеңүүчүсү, кыргызстандык айтылуу кий чебери Дастан Лепшаков өлкөбүздүн спортчуларынын арасынан алгачкылардан болуп, жарым финалдык беттешүүгө жолдомо алды. Ал чейрек финалда Тажикстандык Хасанбай Каримовду 5-2 эсебинде жеңип алды. Белгилеп кетчү жагдай Жалал-Абад шаарында өтүп жаткан бильярд спорту боюнча дүйнөлүк чемпионатта кезектеги оюндар мына ушул Жалал-Абад шаарындагы Легенда KG бильярд клубунда өтүүдө. Бул жерде алгачкы беттешүүлөр, ошондой эле чейрек финалдык беттешүүлөр өтүүдө. Ал эми жарым финалдык, ошондой эле финалдык беттешүүлөр 26 апрель күнү Жалал-Абад шаарындагы Кыргыз футбол биримдигинин спорт комплексинде өтүшү күтүлүүдө. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Жалал-Абад шаары.